Президент Садыр Жапаров бүгін 8 июнда Жалал Абад облысындағы Камбар-Ата 1 ГЭС-інің құрылышын башталышына старт берді. Өлкө башчы белгилегенде Камбар-Ата 1 ГЭС салынып бүтсө, Камбар-Ата 2 ГЭС-нин толук иштешине шарт түзүлөт. 2 ГЭС-тең иштесе жалпы кубаттуулугу 1000 мегаваттка жетет. Акыркы 10 жылдан бери өзгөчө кыш мезгилинде электр кубаты көп колдонулган учурларда токтогул суу сактагычында мынча көлөмдө суу колдонулду, мынчасы калды деп санааркап отуруп кыштан чыгып келебиз. Буюрса Камбар-Ата 1 ГЭС-ин ишке киргизип алсак, Камбар-Ата 2 ГЭС-ин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөбүз. Андагы 2 жана 3 агрегатты пайдалана баштасак, Камбар-Ата 2 ГЭС-ин жалпы кубаттуулугу артат. Президент долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн өлкө казынасынан 412,8 миллион сом бөлүнгөнүн, дагы 1,5 миллиард сом бөлүп берүү үчүн маселе чечилгенин кошумчалады. Бул каражат ГЭС курула турган аймакка транспорттук туннель, Нарын дарыясынын 2 жээгин бириктирген көпүрө, электр чубалгылары жана жумушчулар жашай турган шаарча курууга жумшалат. Галахранишанын бул жагы менен бул жагы платинан 1 километрге жакын болот. Взрывой насыпной болот да. Камбар-Ата 1 ГЭСи иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот. ГЭСтин курулушу кошуна мамлекеттердин суга суу маселесин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты турукташтырууга салым кошот, деди президент. Жай мезгилинде иштелип чыккан энергияны Каса 1000 долбоору аркылуу алыскы өлкөлөргө да импорттоого шарт түзүлөт. Тактап айтканда, Камбар-Ата 1 ГЭСинде жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүү күтүлүүдө жана өндүрүлгөн электр энергиясынын ар бир киловатт саатын Каса 1000 долбоору аркылуу 5,15 АКШ центине сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасына чоң салым алып келет. Камбар-Ата 1 ГЭСи долбоорунун алкагында 2024-жылга чейин инфраструктура иштери жүргүзүлөт. ГЭСтин өзүн куруу 2024-жылы башталып, 1 агрегатын 2028-жылга чейин ишке берүү пландалууда. Камбар-Ата 2 ГЭСинин эске албаганда 30 жыл ичинде жаңы ГЭС курулган эмес. Мына ошондуктан электр кубаттуулугун көбөйтүү милдети курчтурат. Суу башында туруп электр энергиясын импорттогон биз үчүн уят иш. Бул жагынан алганда биз Кудай берген ырыскыбызды Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибизге туура жеткирүүгө милдеттүүбүз. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,6 киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Алдын ала баалоо боюнча ГЭСтин бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдөгү суу чогулат. Жаңылай Болотбекова, Алина Адилбек кызы, жаңылыктар үчүн.